Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 9 май жеңиш күнү. Өзүңөр билгендей, биз жакында эле силер менен жеңиш күнүнүн 75 жылдыгын майрамдадык. Жеңиш майрамы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштадык балдар. Бүгүнкү биздин сабакта колдонулуучу жаңы сөздөр. Бул сөздүктөрдү жаттайбыз жана ошондой эле кайталайбыз. Кана эмесе менен чогуу окугула. Ачкачылык. Ачкачылык. Азап, тозок. Азап, тозок. Жоокер. Жоокер. Кайтып келишти. Кайтып келишти. Курман болду. Курман болду. Созулду. Созулду. Болуп көрбөгөндөй. Болуп көрбөгөндөй. Каршылык көрсөтүү. Каршылык көрсөттү. Коркушкан жок. Коркушкан жок. Наам. Наам. Чабуул коюшту. Чабуул коюшту. Эрдик. Эрдик. Дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Кыргыз тили кайсы күндө болгон болсо ошол күндүн числосун жазгыла. Мен бул жерге атайы числонун ордун калтырып кеттим. Май айы бул буг айы. Бүгүнкү темабыз 9 май жеңиш майрамы. Дүйшөнкул Шопоков. Бүгүнкү сабакты төмөнкү макал менен баштайбыз. Эрдик бар жерде жеңиш бар. Кана балдар, экранда көрүнүп турган жазууларды дептериңерге көчүрүп жазгыла. Балдар, андан сырткары бүгүнкү сабакта биз силер менен санаточ сөзү менен зататоч сөздөрдөн түзүлгөн сөз айкаштары деген эмне? Алар кандай суроого жооп берет? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Санаточ бул заттын санын билдирген сөздөр. Санаточ канча, нече деген суроого жооп берет. Мисалы, 2 китеп. Канча китеп? 2 китеп. Бул жерде 2 деген сөз санаточ сөз. Эмне? Китеп. Бул зататоч, Зататоч деген эмне экенин билесиңер, ошентсе дагы мен дагы бир сыйра эсиңерге салып коеюн. Зататоч бул заттын атын билдирген сөздөр. Ким, эмне деген суроого жооп берет. Мисалы, ким деген суроого окуучу, мугалим, ата, эне жана башка сөздөр. Эмне? Китеп, көчө, класс. Булар демек зататочтор. Эми жогору жактагы мисалды окуп көрөбүз балдар. 2 китеп, суроо берип көрөбүз. Канча китеп? 2 китеп. Канча эмне? Китеп. Көрдүңөрбү? Булар санаточ менен зататочтон түзүлгөн сөз айкашы. 4 окуучу. Канча окуучу? 4. 4 ким? 4 окуучу. 5-чи көчө. Канчанчы көчө? 5-чи көчө. Канчанчы класс? 6-чы класс. Демек, мына ушундай сөз айкаштарын санаточ менен зататочтон түзүлгөн сөз айкаштары дейт. Теманы улантабыз. Улуу ата мекендик согуш. Улуу ата мекендик согуш 1941 жылдан 1945 жылы Совет элинин фашисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшү. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган.
29 адам даңқ орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон, 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Эми балдар ушул текстеги санатоочь жана зататоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын таап көрөлү. Канчанчы жылы? 1941-45 жылы. Демек бул санатоочь менен зататоочтон түзүлгөн сөз айкашы болду. Текстке карап, эми өзүңөр зататоочь жана санатоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын таап көргүлө. Дептериңерди ачып экинчи көнүгүүнү жазабыз. Бул жерде сүйлөмдөрдү толуктагыла дейт. Биз сүйлөмдү толуктоо үчүн керектүү сөздөр бул жердеги экрандын оң жагында турат. Жоокерлердин, кайтып келген, азап тозокту, созулду, ачкачылык. Эми ушул сөздөрдү бул жердеги сүйлөмдөргө коюп, сүйлөмдөрдү толуктап көргүлө. Кыш узакка эмне болду? Кыш узакка созулду деген сөздү койсок туура болот, Парады болду. Кимдер парады болду? Кимдердин деген суроого жооп берген сөздөрдү карап көрөбүз. Жоокерлердин. Чоң атам согуштан 1946 жылы эмне кылган? Кайтып келген. Согуш жылдарындагыдай эмнени эч ким көрбөсүн? Эмнени? Азап, тозокту, эч качан эмне болбосун? Бул жактагы керектүү сөздөрдөн эмне деген суроого жооп берген сөздү карап көргүлө. Эмне? Ачкачылык. Эми буларды дептериңерге көчүрүп жазгыла. Дептерге жазып болгон болсоңор, теманы улантабыз. Эми сөзүбүздү 9 май жеңиш күнү жөнүндө улантабыз. Белгиленген сөздөргө суроо бергиле. Белгиленген сөздөрдү карап көрөбүз бул жерде. 4 жылга 1945 жылдын 9 майында деген сөздөр турат. Келгиле текст окуп чыгалы. Улуу ата мекендик согуш ал 4 жылга созулду. Өз мекенин коргоп, канча жоокерлер курман болду. Согушка кеткендердин азы эле кайтып келишти. Элдин кыйналганычы, ачкачылык. Жыйналган түшүм азык түлүктүн баары фронт үчүн, жеңиш үчүн. Зор азап тозок менен 1945 жылдын 9 майында улуу жеңишке жеттик. Бул майрам баарыбыз үчүн улуу майрам. Албетте балдар, бул майрам баарыбыз үчүн улуу майрам. Эми белгиленген сөздөргө суроо берип көргүлө. 4 жылга. Демек санатоочу сөз бул жерде канча? 4. Канча жылга? 4 жылга. 1945 жылдын. Балдар, кыргыз тилинде санатоочтон кийинки коюлган сызыкча белгиси бул ынчы мүчөсүн берет. 1945 жылдын. Ошондуктан бул жерге канчанчы жылдын деп суроо беребиз. Канчанчы жылдын? 1945 жылдын канчанчы майында? 9 майында. Дептериңерге көчүрүп жазгыла. 4 көнүгүү бул жерде белгиленген сөздү жана ошондой эле аларга берилген суроону гана жазгыла. Канча жылга? 4 жылга. Канчанчы жылдын? 1945 жылдын канчанчы майында? 9 майында деген гана сөздөрдү көчүрүп жазабыз. Дүйшөнкул Шопоков. Келгиле балдар, бул текстти менен бирге окуп чыккыла. Дүйшөнкул Шопоков. 1941 жыл. Дүйшөнкул эли жери менен коштошуп фронтко жөнөдү. Ошол жылы ноябрда душмандар Москвага катуу чабуул коюшту.
Генерал Панфиловдун дивизиясы алардын жолун тосуп, каршылык көрсөттү. Алар өлүмдөн да коркушкан жок. Болуп көрбөгөндөй эрдикти көрсөтүшүп, өз мекенин коргоп калышты. 28 баатырдын ичинде Дүйшөнкул Шопоков да бар болчу. Ал болгону 28 жашта эле. Ошондогу эрдиги үчүн ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Дүйшөнкул Шопоков балдар Кыргызстандан биринчи жолу Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Жокер Дүйшөнкул Шопоков Москваны катуу чабуулдан коргоого катышып, генерал Панфиловдун дивизиясында кызмат кылган. Советтер Союзунун баатыры деген наамды 1942 алган. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыгып калды. Үйгө тапшырма 4-күнүгү сүйлөм түзгүлө. 151 беттеги 4-күнүгү. Демек, бул жердеги аралаш берилген сөздөрдү ирети менен коюп сүйлөм түзөсүңөр. Улуу ата мекендик согуш болгон жылдары 1941-1945. Эми ушул сөздөрдү ирети менен коюп көргүлө. Демек, 1941-1945 жылдары улуу ата мекендик согуш болгон деп биринчи сүйлөмүңөрдү түзсөңөр болот. Мындан кийинки сүйлөмдөрдү дагы сөздөрдү ирети менен жайгаштырып сүйлөм түзгүлө. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула. Көрүшкөнчө балдар.